жашообузду өзгөртөйлү. Умранын максаты өзгөрүү. Биз кандай келсек ошондой кетип калбайлы. Кандай келсек ошондой кетип калбайлы. Кайсы ишеним менен келсек ошо ишеним менен, кайсы пейил жорук, кыял жорук менен келсек ошо, кайсы ибадат менен. Жок. Алла Тааладан сураганга келдик. Жараткан Алла Субханаху ва Тааладан дүниөнүн жакшылыктарын, ахиреттин жакшылыктарын сурайлы. Дүниөнүн жамандыгынан, ахиреттин жамандыгынан пана тилейлі. Алла Тааладан Кур'ан мүнөздү сурайлы. Кур'ан ишенимин сурайлы. Кур'анда Алла Субханаху ва Таала сиздерге, биздерге кайрылуу жасаган. Я айюхалладина аману тақулла хаққа туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Эй имандуулар, силер Алла Тааладан коркула. Кандай коркунун акысы бар. Күнөөдөн сактангыла. Кандай күнөөнү таштагандын акысы бар. Жана силердин башыңарга өлүм келбесин, бирок Аллага баш ийген абалда келсин дейт. Мынаке такваны үйрөнө турган борбор, такваны сурай турган борбор. Пайгамбарыбыз такваны сурагыла деген. Ар бир намаздан кийин дуа кылат эле. Аллахумма инни ас'алука ал-худа ват-туqa вал-афафа вал-гина. Я Алла, мен сенен туура жолду сураймын, таквалыкты сураймын, вал-афаф, тазалыкты сураймын, вал-гина, байлыкты сураймын. Биринчиси мынакей хидаятты сураймын деп. Пайгамбарыбыз үйрөттү Алладан эмнени сураш керек экен. Биз хидаят сурайлы. Ихдинас сиратал мустаким деп Кур'анда окутабыз. Фатиха намазында 32 жолу бир күндө окуйбуз. Ушуга бирок маани бербей атабыз. Алла Тааладан туура жол сурагандын мааниси эмне? Ихдинас сиратал мустаким. Я Алла, туура жолго салгын бизди. Туура жолго жолдогун. Пайгамбарлардын жолуна жолдогун. Туура жол кайсы? Пайгамбарлардын жолу, сахабалардын жолу, сыддыкин, аулиялардын, салихин, оңолгондордун жолу. Бузулгандардын жолуна бизди салба. Пейли бузук, ниети бузук, ою бузук, каалоосу бузук, амалы бузук, көкүрөгү бузук, барды каны бузук. Андай бузулган адамдарга салба бизди. Бизди пайгамбарлардын жолуна сал. Пайгамбарлардын аркасынан ээрчигендердин жолуна сал. Оңолгондордун жолуна сал. Мына ушун аты ихдинас сиратал мустаким тугандар. Сурап атабыз. Пайгамбарыбыз хадисте айтып атат: Аллахумма инни ас'алука ал-худа. Я Алла, хидаят бер бизге дейт. Мынаке. Алла Тааладан ушул жерден биз сурайбыз. Себептен хидаяттын борборуна келдик. Хидаяттын булагына келдик. Хидаят биздин жашообуздагы биринчи максат, Алланын казынасындагы эң улуу неемат бул хидаят болуп эсептелет тугандар.